лекциянын темасы СССРдын тарашы, эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы жана саясий турмушу. 1990-жылдардын башында Советтер Союзунун коомдук саясий турмушунда өтө чоң өзгөрүүлөр болгон. Март айында Советтер Союзун башкаруунун жаңы формасы, президенттик формасы киргизилген. СССРдын биринчи президенти болуп, ошол мезгилде КПСС Борбордук комитетинин генеральный секретары болуп иштеп турган Михаил Сергеевич Горбачев шайланган. Казакстанда, Өзбекстанда жана башка республикаларда дагы президенттерди шайлоо жүргүзүлө баштаган. 1990-жылы 27 октябрда Кыргыз СССРнын жогорку советинин сессиясында альтернативдүү негизде Кыргыз СССРнын президенти болуп Аскар Акаев шайланган. 1990-жылы 15 декабрда Кыргыз СССРнын жогорку совети Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алган. Ушундан кийин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик структурасын, мамлекеттик бийлигин, коомдук түзүлүшүн аныктоо керек эле. Натыйжада Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети түзүлгөн. Биринчи өкмөт жетекчиси болуп, белгилүү партиялык советтик кызматкер Насирдин Исанов дайындалган. Ошону менен катар эле өкмөттүн курамындагы түзүлүшү аныкталып, анын орун басары катарында 5 мамлекеттик катчы, министрлер жана комитеттердин жетекчилери дайындалган. СССРдагы ушундай СССРдын коомдук түзүлүшүндөгү ушундай өзгөрүүлөрдөн кийин союздук республикалардын айрымдары союздан чыгуу жөнүндө маселелерди көтөрө баштаган. Ушундай кырдаалда 1991 жылы 17 мартта СССРды сактап калуу жөнүндө бүткүл союздук референдум өткөрүлгөн. Референдумда негизинен СССРдын калкы Советтер Союзун сактап калуу жөнүндө өздөрүнүн ойлорун пикирген. Референдумдун жыйынтыгында СССРдын калкынын 76% Советтер Союзун сактап калуу жөнүндө добуш беришкен. Бирок Советтер Союзунун мурдагыдай формада сактап калууга, анын жашоосун улантууга мүмкүн эмес эле. Ошондуктан жаңы союздук келишимди иштеп чыгуу маселеси каралган. Атайын түзүлгөн комиссия ошол жаңы союздук келишимди иштеп чыккан. Жана ал келишим кабыл алынган. Бирок Советтер Союзундагы консервативдик күчтөр жаңы союздук келишимди чыккынчылык катарында баалашып, мурдагы түзүлүштү кайрадан калыбына келтирүүгө аракет жасашып, өздөрү СССРдеги өзгөчө абал боюнча комитет, ГКЧП деп аталган комитетти түзүшкөн. Мына ушул комитеттин түзүлүшү алардын 1991 жылдагы 19-21 августтагы аракеттери Советтер Союзунун кадыр баркын биротоло төмөндөттү. Ушундан кийин айрым союздук республикалар союздан чыгып кетүү жөнүндө ачык эле айта баштаган. 1991 жылы 31 августта Кыргыз СССРнын жогорку кеңеши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. Ошентип дүйнөлүк картада жаңы Кыргыз Республикасы деген мамлекет пайда болгон.
Бул Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө чоң окуя. Ошол эле жылы 12 октябрда Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп, жалпы элдик шайлоодо шайланган. 1991 жылы 8 декабрда Белоруссиядагы Беловеж токоюнда 3 республиканын өкүлдөрү, тагыраак айтканда Россия, Белоруссия, Украинанын өкүлдөрү чогулуп, СССРдын ордуна жаңы көз каранды эмес республикалардын союзун түзүү жөнүндө, КМШ түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Бул ушундан кийин СССРдын тароо процесси кайрылгыс мүнөздө башталып, союздук республикалардын бөлүнүп чыгуу процесси башталган. 1991 жылы 21 декабрда Алматыда союздук республикалардын 12-си чогулуп, КМШны түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Буга мурдагы 15 союздук республикалардын ичинен Прибалтикадагы 3 республика, тагыраак айтканда Эстония, Латвия, Литва гана катышкан эмес. КМШнын түзүлүшү СССР тарады дегенди түшүндүргөн. Ушундан кийин Советтер Союзунун президенти болуп иштеп турган Михаил Сергеевич Горбачев 25 декабрда СССРдын тарагандыгына байланыштуу өзүнүн президенттик ыйгарым укуктарын тапшырып берген. Ал Советтер Союзунун биринчи жана акыркы президенти болуп 1 жыл 9 ай иштеген. Ошентип 1922 жылы 30 декабрда түзүлүп, өзүнө кирген мамлекеттердин, элдердин тагдырында өзгөчө бир чоң рол ойногон, дүйнөдөгү эң күчтүү империялардын бири болуп эсептелген Советтер Союзу 69 жыл жашап, кезекти өз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигине бошоткон. Экинчи суроого өтөбүз. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын коомдук саясий турмушундагы өзгөрүүлөр. Эгемендүүлүккө чыккандан кийин биздин республикада эң негизги маселе республиканын баш мыйзамын, конституцияны иштеп чыгып кабыл алуу керек эле. Ошондуктан бул маанилүү документти иштеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзүлүп, иштелип чыккан долбоор калк арасында 3 айдай талкууланып, 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Конституцияда Кыргыз Республикасынын саясий түзүлүшү, мамлекеттик түзүлүшү, анын мамлекеттик органдарынын ыйгарым укуктары, Кыргызстанда жашаган атуулдардын милдеттери жана укуктары аныкталган. Конституциянын эң негизги принциптери катарында Кыргыз Республикасы эгемендүү республика экендиги, бөлүнбөй турган республика экендиги, дин тутпай турган республика экендиги аныкталган. Негизинен Кыргыз Республикасы демократиялык республика деп жарыяланган. Ошондой эле бул Конституцияда мамлекеттик бийликтин негизги бутактары аныкталган. Мыйзам чыгаруучу бийлик органы катарында жогорку кеңеш аныкталган. Башкаруу бийлигинин негизги бутагы катарында Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана жергиликтүү башкаруу органдары аныкталган. Мындан тышкары мамлекеттик бийликтин маанилүү бутагы катарында сот бийлиги аныкталган.
Сот бийлиги дагы өз кезегинде структурасы аныкталып, ага конституциялык сот, жогорку сот, арбитраждык сот жана жергиликтүү сот кирген. Президент мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы координациялоочу жана конституцияны сактай турган негизги бийлик адамы катарында аныкталган. 1992 жылы Кыргыз өкмөтү жөнүндө атайы мыйзам кабыл алынып, бул мыйзам боюнча мурдагы мамлекеттик катчылардын ордуна вице премьер-министрлердин кызматы киргизилген. Ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн курамы аныкталган, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, агенттиктер аныкталып, алардын жетекчилери дайындалган. Ошондой эле жергиликтүү башкаруу системасында дагы реформа жүргүзүлүп, областтарда областтык администрация, анын башында губернатор турары, райондордо райондук администрация аким турары, шаарларда шаардык администрация мэрия же болбосо шаардын мэри тура тургандыгы жөнүндө аныкталган. Ошол мезгилде мыйзам чыгаруучу органга өзгөчө көңүл бурулган. Мыйзам чыгаруучу орган жогорку кеңеш деп аталган. Шайлоолордун жүрүшүндө эң алгачкы жогорку кеңешке 350 депутат шайланган. Бул шайланган парламент Кыргыз Республикасынын, эгемендүү Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө, анын өнүгүшүнө, бул мамлекеттин структурасын аныктоого чоң салым кошкон. Ошондуктан бул парламент бекеринен легендардуу парламент деп аталбайт. Бул парламент тактап айтканда Союз мезгилинде эле 1990 жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияны кабыл алган. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. 1993 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алган. Мамлекеттин атрибуттары болгон мамлекеттик желекти 1992 жылы 3 мартта кабыл алган. Мамлекеттик гимнди 1992 жылы кабыл алган. 1994 жылы 14 январда кабыл алган. Бирок Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши дагы өзүнүн иштешинин акыркы жылдарында натыйжасыз боло баштаган. Анткени анын кабыл алган мыйзамдарынын саны көп болуп, сапаты начарраак болуп, кабыл алган мыйзамдары жакшы иштебей калган. Ушуга байланыштуу атайы референдум жүргүзүлүп, бул парламентти 2 палатадан түзүү жөнүндө. Эл өкүлдөр палатасы сессия боюнча иштей турган, андан кийин такай иштей турган закон чыгаруучу палатадан түзүү жөнүндө атайы референдум жүрүп, референдум жыйынтыгында эл дагы буга макул болуп, 1995 жылы жогорку кеңештин 2 палатасына шайлоолор жүрүп, такай иштей закон чыгаруучу 35 депутат, ал эми эл өкүлдөр палатасы 70 депутаттан шайланган. Бул 2 палатадан турган парламент негизинен 10 жылдан ашык иштеген. 1996 жылы 10 февралда атайы референдум жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Конституцияга президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү жөнүндө атайы статьялар киргизилген. Ошентип, буга чейин Кыргыз Республикасы
парламенттик негизде башкарылып келсе, мындан кийин ушул конституцияга өзгөртүүлөр киргенден кийин Кыргыз Республикасы башкаруунун президенттик формасына өткөн. 2005 жылы февраль айында кайрадан бир палаталуу жогорку кеңешти шайлоолор өткөн. Бирок ушул 2005 жылы февраль айында өткөн шайлоолор одоно түрдө мыйзам бузуулар менен коштолгон. Негизинен ушу шайлоонун жүрүшүндө парламентке жогорку бийликте турган адамдарга, тагыраак айтканда президентке ылайыктуу адамдардын өтүшүнө шарттар түзүлгөн. Ал үчүн мамлекеттик бийлик органдары болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган. Мына ушунун натыйжасында эл арасында нааразычылык пайда болгон. Шайлоонун жыйынтыгы көпчүлүк жерлерде бурмаланган. Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу иши ачык эле жүргөн. Мына ушундан улам элдин арасында нааразычылыктар пайда болуп, эл ичинде толкундоолор башталган. 2005 жылы февралдагы шайлоодон кийин элдин нааразычылыктары ачыкка чыгып, бийликке болгон нааразычылык чектен чыккан. Мына ушунун натыйжасында Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик өзгөргөн.